Кыш келип суук түшөрү менен жергиликтүүлөр үйлөрүн кара алтын менен жылытышат. Орто Азиянын Качагар аталган сүлүктүү көмүрү өлкө аймагында эң сапаттуу көмүрлөрдүн катарында. Мындан улам аталган көмүргө суроо талап жогору. Ишкерлердин айтымында кара алтын жеринде монополияга каршы жөнгө салуу кызматы коюп берген баага ылайык килограммы 6 сом 50 тыйындан сатылууда. Азыр биз өкмөттүн берилген көмүрдөн чыгарып, көмүрдү бизге келген баасы өкмөт баа коюп берген атайын. Тоннасы 6,5 миң сомдон чечип берген. Ошонун негизинде ошондон ашырбай, келген көмүрдү 6,5 миң сомдон чыгарып сатабыз. Сүлүктү шаарынын калкынын басымдуу бөлүгү кара алтын казуу менен алектенишет. Өзгөчө аба ырайынын кескин суутуп, калктын көмүргө болгон муктаждыгы жогорулаганда жумушка болгон муктаждык жаралат. Азыркы убакта жумуш күчтүн жоктугуна байланыштуу, балдар аз болуп аткандыгына байланыштуу күнүнө 1 КАМАЗ же бошотуп, же бошото албай калган убагыбыз. Иштеп аткан балдар ар бир бала каптаган ар бир кабына 40 сомдон алышат. Могу келген машинелерге жүктөп беришет, ошо 40 сомдун ичинде бүт баары. Жарандар көмүрдүн баасы кымбат болуп жатканын айтууда. Баанын кымбатташына соодагерлер өндүрүлгөн көмүр жер астынан колдо казылгандыктан өздүк наркы да жогору болоору жана жол акысынын кошулгандыгы менен түшүндүрмө беришти. Килограмм жеткирген жол берет 2,5 сом. Чыгабыз, көмүрдү алып барабыз. Кээде 3 күн, 4 күн, бир жумага чейин созулуп кетет. Биздин жолго кеткен акчаларыбыз бар, садарка куябыз, жебиз жолго. Ошо менен расход көп кетет да. Ошонун негизинде Сылкайга чейин 2,5 сом жол алып атабыз. Жылытуу мезгилинде Баткен облусунун калкы жылына 100 миң тоннага чейин керектейт. Учурда калкты арзан көмүр менен камсыздоо жагы жергиликтүү бийлик жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашууда. Тагыраагы көмүр өндүргөн ишкерлер менен түз сүйлөшүп, ушул тапта 1 килограмм көмүр 8 сом 50 тыйындын тегерегинде сатылууда. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан Баткен областына, райондоруна жана шаарларына 500 тоннадай арзан көмүр жеткирилди айыл өкмөттөргө Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан. Бул кышкы мезгил январга чейин, февралга чейин болот. Эми арзан болгондо булар биздин келишим негизинде сүлүктүү кендери 6 сомдон берилет. Жеткирилүү менен баягы өзүнүн транспортировкасына жараша баасы коюлат. Мисалы жеке ишкерлер ошол эле көмүрдү 10 сом 11 сомго чыгарып жүргөн да. Мисалы шаарда бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар, 400 сом, 450 сом кабылат. Биздики баягы Кыргыз көмүр ишканасы менен биргеликте сүлүктүү кендердин ээлерине биргеликте алып келгенде 320, 330 сом, 310 сомго айланып атат. Биз бүгүнкү күндө Баткен шаарынын мэриясы менен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын тарабынан биргелешип элди арзан көмүр менен камтылуу максатында 320 сомдон сатылып атат бул жерде. Базарда ушул эле көмүр 420 сомдон берилет. Кичине болсо дагы элге капчыгына бир аз болсо да жардам. Мындан сырткары Баткен шаарында ишкерлер тарабынан алынып келинген БР маркасындагы көмүрдүн килограммы 9 сом 50 тыйындан, ал эми БК маркасындагы көмүр 11 сом 50 тыйындан сатылып жатат. Аз бул жерде полный эле сүлүктүн көмүрлөрү эң арзанына 3,5 сомдон башталат. Ошол БСШ деген маркасындагы көмүр 3,5 сомдон башталып, анан диğerler ошо 9,5 сомго ушу килос айланып атат, БКлар 11,5 сомго чейин берип атабыз. Капка айтылган ошол орешка 400 сом, 380 сом болуп атат, анан БК 480 сом болуп атат. Баткен облусунун аймагында көмүргө болгон бааны туруктуу кармоо максатында монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Баткен облустук бөлүмү тарабынан баалар белгиленип буйрук чыккан. Белгилей кетсек, коюлган баадан ашырган юридикалык жактарга 12 миң сом, жеке жактарга 3 миң сом айыппул салынып